Салам тил үйрөнүүчүлөр. Бүгүн биз англис тилиндеги adjectives, сын-атоочу сөздөрдү үйрөнөбүз. Adjectives бул заттын сапатын, түзүлүшүн, түсүн же сезимин сүрөттөй берген сөздөр. Мисалы big, чоң, small, кичинекей, happy, бактылуу, sad, кайгылуу, red, кызыл, beautiful, сулуу. Мисалы көлөмү this is a big shop, бул чоң дүкөн. I have a small puppy, менин кичинекей күчүгүм бар. Түсүн айтканда the car is red, машина кызыл түстө. I like brown deers. Мен күрөң эликтерди жакшы көрөм. Сезимдер they are afraid, алар коркуп жатышат. She's offended, ал таарынып калды. Жана башка сапаттар. The manты is very delicious, манты өтө даамдуу. I'm very handsome, мен өтө чырайлуумун. Деги качан биз кишини, жаныбарды, буюмду жана башка нерселер кандай экенин айтып жатканда бүгүнкү теманы колдонобуз. Бул сүйлөмдөрдө байкаганыңыздардай am is are деген бир кымындай кичинекей сөздөр жармашып жүрөт. Булар жөнүндө кененирээк билип алам десеңиз, бул видеону көрүп көрүңүз. Алар дайыма сын-атоочтор менен колдонулушу керек. Мисалы, моторуң күчтүү экен деш үчүн wow, your engine very powerful эмес, your engine is very powerful дейбиз. Же ай ушул самокат тепкендердин бети деле жок деш үчүн these scooter riders so shameless эмес, these scooter riders are so shameless дейбиз. Эсиңизде болсун, кыргыз тилиндеги сын-атоочтор заттын алдына коюлат. A small dog, кичинекей күчүк. A red apple, кызыл алма. A beautiful girl, жакшынакай кыз. Бул видео жаккан болсо, анда англис тилиндеги эң көп кездешүүчү 10 сын-атоочту жана деги эми саар деген эмне экенин билип алуу үчүн бул видеолорго көз чаптырып коюңуз.